Акыркы 5 күндөн бери өлкөдө эпидемиологиялык абал курчуп бара жатканы байкалууда. Өзгөчө Борбор шаар Бишкекте жаңы учурлар көп катталып жатат. Күнүнө оору жугузгандардын 40-45% Борбор шаарга туш келүүдө. Анан калса ооруну кайдан жугузганын билбегендер арбын. Дарыгерлер муну экономикалык ишмердүүлүктүн жанданышы жана адамдардын көчөдө көп жүргөнү менен байланыштырып жатат. Ичинде коомдук транспорт ооруну жайылтууда негизги булак болуп бара жатат. Андыктан республикалык штаб бир нече эрежелерге өзгөртүүлөрдү киргизүүдө. Анын ичинде дал ушул коомдук транспорттун ишине чектөө коюу маселеси турат. Ага ылайык жакынкы күндөрдө Бишкек шаарында жүргүнчү ташуучу унаалар дем алыш күндөрү иштебейт. Аны менен бирге Бишкек менен аймактар аралык каттамдар да токтотулат. Негизги коронавирустун тарашынын ачагы болуп бүгүнкү күндө Бишкек шаары, Чүй областы, андан кийин Ош шаары ошондой эле коркунучта турат. Бул жерде элдердин басымдуу көпчүлүгү жашагандыктан анан оорунда көп чыгышы акыркы күндөр ушул региондордо абдан көбөйдү. Ошого байланыштуу биздин Бишкек шаары менен региондордун ортосундагы коомдук транспортты токтотуу маселесине кайрылып жатабыз. Мен ойлойм бул дагы туура кадам болот. Себеби дегенде бүгүнкү күндөгү Бишкек шаарында чыгып жаткан ооруларды региондорго таратпашыбыз керек. Тарап жаткан инфекция коомдук саламаттыкка дагы кандай сок курат азырынча бир нерсе деш кыйын. Андыктан сак болуп, санитардык талаптарды сактоо маанилүү боюнча турат. Эпидемиологиялык кырдаал начарлап кетиши да мүмкүн. Ага карата даярдыктарды күчөтүү керек. Маселен, бүгүн эле коронавирус жуктурган жаңы 170 учур аныкталды. Кечээ болсо бул сан 192ге чейин жеткен. 21 июнга карата жаңы 170 учур аныкталды. Тилекке каршы дагы 2 адам илдеттен көз жумду. 30 бейтап айыгып чыкты. Ооруну жугузгандардын жалпы саны 3151 адамга жетти. Бишкек шаарында абал курч бойдон сакталууда. Борбордо жалпысынан 1160 адам жугузду. Чүй облусунда 522ге жетти. Ош шаарында болсо 337 адам ооруну жугузган. Каза болгондор 37. Айыгып чыккандардын жалпы саны 2011 адам болду. Бүгүнкү күндө биздин стационарларда 525 бейтап туруп атат. Оор абалдагысы 35, жандандыруу бөлүмдөрүндө бүгүн 11 бейтап бар. Орточо оор абалда 161 болуп атат. Канааттандырарлык калыбында 332 бейтап туруп атат. Жана үйдөгү изоляция шартында 575 адам бүгүнкү күнү медициналык кароодо туруп атат. Инфекция ушу тапта шаарга жайылып кеткенин ак халатчандар айтууда. Ал арада жогорку кызмат адамдары да илдетке кабылганы маалым болду. Бишкек шаарынын мэри Ажиз Суракматов коронавирус жуктуруп алганын кала бийлигинин аппарат башчысы жазып чыкты. Урматтуу достор, кала башчыбыз оору жуктуруп алды. Анализин кайра текшерген учурда вирус бар экени аныкталды. Мен жакшымын, анализим таза чыккан, белгилер жок. Мэрибиздин анализин кайра дагы бир жолу текшеребиз. Мэриянын аппаратында иштеген дагы 2 адамдан бул илдет чыкты. Башкы эсепчи жана уюштуруу бөлүмүнүн башчысы ооруп жатат. Маска кийгиле, аралыкты сактагыла, колду таза жууп тургула. Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев да инфекция жугузганы айтылды. Анда оорунун белгилери жок болгондуктан министрликтин жаңы алгоритми боюнча үй карантинине алынган. Атка минер менен байланышта болгон мэриянын кызматкерлеринин бардыгы текшерүүдөн өтүүдө. Мекендештер, баарыңыздарды оорудан сак болууга, өздүк гигиенаны көзөмөлдөгөнгө, өздүк гигиенаны так аткарганга чакырып кетет элем. Оору жок дегенде бул болбогон сөз. Коронавирус жогорку кеңешке да кирди. Эл өкүлү Бейшеналы Нурдинов COVID-19 инфекциясын жугузуп алганы кечээ аныкталды. Парламенттин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибраим Нуракун уулу да вирус жугузуп алып Токмоктогу ооруканада дарыланууда. Аны менен байланышта болгон жогорку кеңештин аппаратынын кызматкерлеринин анализдери таза чыкты. Негизинен ошол антибиотиктерди жасайт экен. Меники болсо өпкөмдө ошо бронхоларыма кичине вирус толуп алган экен, анан кийин ошону рентгенге тартышкан, ошону аныкташкан. Эми азыр ошону тазалоо үстүндө бир аз ошо бала кезде ошол бронхоларыма сук тийип калган, ошол мурдагы оорулары козголот окшойт. Белгилүү теле алып баруучу Эркин Рыскулбековдун үй бүлөсү да коронавируска кабылганын алып баруучу өзү социалдык баракчаларына жазып чыкты. Эркин мырза кайдыгер карап отурбастан өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып жарандарды илдетке олуттуу кароого чакырууда. Силер ишенбесеңер койгула. Бул деген ар бириңер жашооңор өзүңөрдүкү. Кааласаңар өзүңөрдүн ден соолугуңарды карагыла, каалабасаңар карабай эле койгула. Мен силердин ата энеңер эмесмин, силер жаш бала эмессиңер. Эгерде өз жаныңарды бааласаңар,
анда ушул этият болосуңар. Премьер-министр же Минздрав келип туруп баарыбызды куткарат деген ойдон биз алыс болушубуз керек. Мына бул жерде биз баарыбыз өзүбүзгө калдык да. Биз деген мына өзүбүз үчүн жоопкерчилик алышыбыз керек, этият болушубуз керек, вируска кабылбаганга аракет кылышыбыз керек, вируска кабылсаңар дагы вирусту башкаларга таратпаганга аракет кылышыбыз керек да. Оору жугузгандардын 30% ким менен байланышып, кайдан жуктурганын билбей жатышат. Дарыгерлер бул өтө кооптуу экенин айтышат. Аны менен бирге өлкө аймагында тарап жаткан инфекция симптомсуз болууда. Башкача айтканда, оорунун белгилери байкалбай жатат. Анын үстүнө жарандарда жөнү жок көчөгө чыгып, алас келгенсип санитардык нормалар сакталбай калууда. Белгилери жок болгондон кийин алар медициналык мекемелерге да кайрылбайт. Андан өздөрү дагы баягыдай кооптонуу шарттарын сактанбайт да. Өзү билбейт себеби ооруп аткандыгынчы. Ошондуктан алар барып алып туруп жаш баласын деле кучактап өбүп атат, бирөө менен учурашып деле атат. Себеби тигини карап турса тигинде де белгиси жок, өзүндө деле белгиси жок. Ошол учурда эле өзүндө дагы ошол ооруду алып жүргөн болушу мүмкүн. Жанакы эле өзүнүн көзүнө соок болуп көрүнүп турган киши ал деле оору болушу мүмкүн да. Дарыгерлер күн түндөбөй илдет менен алып урушуп жатышта той маарек өткөрүп, Куран окутуп эл чогулткандар четтен чыгууда. Акалатчандардын айтымында жарандар дагы деле илдетти этибарга албай, кенебестик мамиле кылышса, вирус жалпы өлкөгө жайылып кетүү коркунучу турат. Мындай учур атуулдар тарабынан өтө жоопкерчиликти талап кылган учур экенин айтышат. Бул маселе узаган аптада Коопсуздук кеңешинин чакан курамдагы жыйынында да каралды. Өлкө башчысы коомдук транспорт илдеттин жайылышында кооптуу жай боюнча калып жатканына көңүл бурду. Эрежеге баш ийбеген жүргүнчү ташуучу ишканаларга чара көрүү талабын койду. Жарандарыбызды да жоопкерчиликке чакырам. Айрым жарандарыбыз коомго терс, чындыкка дал келбеген маалыматтар таркатып, медицина кызматкерлеринин ишин жокко чыгарууга аракет кылып жатышат. Бул илдет жок. Ал саясат деген адамдар дагы бар. Бул илдет бар, ал жок эмес. Мына дарыгерлерибиз, кары жаш жарандарыбыз мына каза болууда. Мына бүгүн дүйнөсү бул илдет менен күрөшүп атат. Ошондуктан бул дүйнөлүк пандемияга айланды. Мында саясат жасоонун кереги жок, муну токтотуш керек. Мен мамлекет башчысы катары ар бир мекендешиме илдетке кайдыгер карабай, этият жана жоопкерчиликтүү мамиле кылууга чакырам. Көчөдө, коомдук жайларда, эл көп топтолгон жерлерде эң жөнөкөй эле бет каптагын паралыкты сактагандар аз болуп жатканын дарыгерлер өкүнүү менен айтып жатышат. Бир чети алардын 3 айдан бери жасаган эмгеги үй бетин көрбөй иштегени текке кетип жатканы өкүндүрөт. Кырдаалдын мындан ары өзгөрүшү ар бир мекендештин жоопкерчилиги менен жарандардын аң сезимдүүлүгүнөн көз каранды болуп турганда, биздин кайдыгер мамиле жалпы журттун саламаттыгын тобокелге салууда. Өзүңөр масканы тагынгыла, өзүңөр той топурларга азыраак баргыла, зарылчылыгы болбосо көп эле жерлерге бара бербегиле. Андан кийин коомдук унаалардын арасында моундай соода борборлорунда көп аралыктарды сактагыла. Ушул иш-чаралардын бардыгын толук бойдон бүгүнкү күндө сактоо зарыл болуп турат да. Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент илдетти жугузуп алуу тобокелдиги чоң болгон кары картаңдарга кам көрүүнү күчөтүүнүн өзгөчө зарылдыгын баса белгиледи. Чет элден келип 14 күнгө карантинге, обсервацияга алынгандар катуу көзөмөлдө болушу керектигин да билдирди. Абалды көзөмөлдө кармап, анын курчушуна жол бербөө үчүн жергиликтүү бийликтин жоопкерчилиги чоң экенин эскертти. Облустан жетекчилери, район акимдери, шаарлардын мэрлери кырдаал үчүн жеке жоопкерчилигиңерди дагы бир ирет баса белгилейм. Чет элден келип 14 күнгө карантинге обсервация алынгандар катуу көзөмөлдө болушун. Себеби коомчулукта ушул сырттан келгендер эле жугузбаса, кайдан жугуп жатат деген сөз арбын. Саламатты сактоо министрлиги, облус жетекчилери, район акимдери, мэрлер ишиңерди темпин мурдагыдан да күчөтүү талабы коюлат. Коопсуздук кеңешинин чакан курамдагы жыйынында бир катар чечимдер да кабыл алынды. Ага ылайык саламаттыкты сактоо министрлигинин, ишке тартылган мамлекеттик органдардын, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлеринин, өкмөттүн аймактардагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрүнүн коронавирус инфекциясынын жайылышына жол бербөө боюнча иштери жетишсиз деп табылды. Мындайга жол берген аткаминерлерге тартип жоопкерчилигин кароо сунушталды. Аны менен бирге илдет менен күрөшүүгө зарыл болгон каражатты толук камсыз кылуу талабы коюлду.
Бирок дагы деле болсо эң чоң жоопкерчилик жеке ар бир инсанга жүктөлүүдө. Эң натыйжалуу күрөш да дал ушул экенин дарыгерлер айтууда. Амантур Шергази